Аллах Таала Кур'анда айтат: "Фальяхзариллазина юхалифуна ан амрихи ан тусибахум фитнатун ау юсибахум азабун алим." Аллах Таала айтат: "Эскерткинин пайгамбардын ишине баш ийбегендерди, каршы жүргөндөрдү жакында чоң фитнага кабылат же сыздатуучу азапка дуушар болот" деп. Уламалар ушул аяттын түшүндүрмөсүндө айтат: ким шарият менен жашабаса, пайгамбар Исламдын көрсөткөн жолу менен жашабай, баш тартып, мен өзүм билгенимдей жашаймын десе, жашоосунда фитна болот. Ооба, барып азгырылып бирөөсү бидатка түшүп калат. Динде эле туруп жашап аткан, бирок сүннөттү таштаган себептен bir күн барып эмне кылат? Бидатка, адашууга түшүп калат. Андан ары ширкке барып, андан ары кетип калышы мүмкүн. Же болбосо сүннөт менен жашабасаңыз, үй бүлөнүн ичиндеги ызычууга түшүп каласыз. Үй бүлөдө тынчтык болбойт, коодон тынчтык болбойт. Эмне үчүн? Алла айтып атпайбы? Пайгамбардын көрсөткөн жолу менен жашабасаңар, анда фитнага түшөсүңөр, азгырыктарга түшөсүңөр.